Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Жогорку Кеңештин депутаты, Бишкектин экс-мэри, Ысык-Көл облусунун мурдагы губернатору Балбак Төлөбаев тууралуу кеп калмакчыбыз. Анда эмесе сөз баштан болсун. Эмне деп гана жазган жок. Баары жакшы болот, ынтымактуу болсок. Ошол үчүн Талтаева бир тарапта турсаңыз. Саналуу күндөр мурун Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаевдин Ысык-Көлдүн жээгиндеги мончодон чыгып келе жаткан видеосу катуу талкуу жаратты. Түрлүү сын пикирлер айтылды. Айрымдары көл жээгинде мончо сауналарга тыюу салынганына карабастан депутат ошол жердеги мончого түшүп чыкканын айыпташты. Балбак мырза 26 июлда Facebook аркылуу кайрылуу жасап, видео тууралуу маалымат берди. Эмне деп гана жазган жок. Анан мончодон эзип кириң менен көлгө түшүп атасың. Анан сен нарушать эттиң деп. Ал жерден биз ал кичинекей эле канча квадрат десем жер мурун сабын экен. Анан ал жерге биз суу коюп койдук, чечинип тияка барып келбей деп. Анан полотенцеларды коюп, ичине кирип, ичине жылытып коюптур, жылынып кайра чыгып. Эми көлгө түшүүнүн да адеби бар. Биз көлдүктөр булгабайбыз көлдү. Көлгө түшөрдөн мурун татынакка барып душка түшүп жуунуп келип. Анан полотенцени эмне үчүн көлгө полотенце алып барат? Ар бир чыгып, ар бир түшкөн сайын арчынып кайра киребиз. Биз көлдүктөр ошондойбуз. Мен силердин акчаңарды урдап алган жерим жок. Силердин тамагыңарды талашып тартып жеп алган жерим жок. Өзүмдүн Ысык көлүмдө, өзүмдүн жеримде, өзүмдүн Кыргызстанымда каалагандай эс алып атам. Эми Балбак мырзанын декларацияларына келсек. Балбак Төлөбаев 1972 жылы Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Көлтөр айылында туулган. Үй бүлөлүү, 2 кыздын атасы. Балбак мырза мындан 4-5 жыл мурун саясий аренада таанымал болуп баштаган. Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси болуп келгенден баштап, кийин мэрдин милдетин аткаруучу, Ысык-Көл облусунун президенттин ыйгарым уктуу өкүлү да болуп иштеди. Юстиция министрлигинин базасына тапшырган салык декларациясы тууралуу эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Политмер След КЖ порталынын маалыматына ылайык Элиф жоопкерчилиги чектелген коомунда негиздөөчүлөрүн катарын толуктайт. Балбак Төлөбаев Жогорку Кеңештин депутаты болуп келгенден бери жылдызы жанды окшойт. Өсөздүгү жылдын 17 майдагы билим берүү жана улуттук коопсуздук боюнча тегерек столдо Төлөбаев Бишкектеги мектеп директорлорунун чөнтөгүнө жылына $20 миллион жакын каражат пара катарында түшүп жатат деп билдирген. Башкача айтканда, ар бир баланы мектепке киргизүү үчүн $500 алары айтылган. Көп өтпөй мектептин мүдүрлөрү депутаттын үстүнөн арызданышып, кылмыш ишин козгоп 3 жылга эркинен ажыратууну суранышкан. Ошондой эле Борбор калаада 20 ашык жаңы мектептерди куруу үчүн Төлөбаевден 1 миллиард сомдон ашык моралдык чыгым өндүрүлсүн деген талап коюшкан. Ал арада Төлөбаев арыздангандар боюнча өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу пикирин айткан. Калайык, мага Бишкектеги мектеп директорлору салам Дубай айтыштыр. Урматтуу мүдүрлөр, күзгүгө каранып ана мага кайрылгыла. Баары эмес көңүр алдыңарда тепкен кымбат машина, үстүңөрдөгү кымбат үйлөр, чет өлкөдөгү квартираларыңар кайдан алдыңар? Быйыл эле айлыгыңар көтөрүлдү. 20 жылдан ашык отуруп элдин канын мите курттай сордуңар. Мугалимдер эмес, мектеп мүдүрлөрү, мектепти өз мүлкүңөрдө ээлик кылдыңар. Уялбай мектеп ичине керек болсо самсыкана салып алдыңар. Канча ата-эне келди, пара алды деп жазып бергиле десем баласын аяп болбойт. Аз иштеп калдым да, силерге жетпей ушуга өкүнөм. Баарыңардын үй мүлкүн текшертиш керек. Баардык ата-энелерге кайрылам, коркпогула. Жаздырып алып мага жибергиле. Булар менен күрөшүүгө убакыт келди. Баарын текшеребиз. Ушулардын айынан билим берүү системасын начарап алды. Шаардык билим берүүнү өкмөт алсын, шаар чарбалык ишине карасын. Мени миллиард сомго сотко берет имиш, күтүп атам. Деңгээлин карасаңар, булар керек болсо мыйзам окубайт. Билимдер деле жок ушулардын, жалаң миллиардтап сүйлөйт, көнгөндай элитасы малдар. Ал эми 2 июнда болсо парламенттин жыйынынын башында УКМК төрагасы Камчы Өкташиев менен Мадумаровдун кайым айтышынан кийин сөз алган Балбак Төлөбаев урушуга берип депутаттарга кыйын болгонун тамаша иретинде кыйыт деле, ага жооп калган УКМК төрагасы ошон үчүн Талтайбай бир тарапта турсаңыз эч ким урушпайт деп жооп берген. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бизге эле кыйын болду. Өй жактан Адакан Кенсенбаев урушат, бияктан Камчы Кыдыршаев урушат акелерим.
баары жакшы болот ынтымакта болсок. Ошол үчүн Талтаева бир тарапта. Бир тарапта турсаңыз, ошондо урушпайт эч ким. Мен деген өкмөт тараптамын. Билесиз. Кээде адилеттүүлүк үчүн кичине бутубуз кыйшайып кетип атат. Ничего, оңолобуз. Мен позициям билесиздер, мен ар дайым өкмөттүн позициясын колдонуп келем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев тууралуу кеп калдык. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.